Актер Өмүрбек Израилов менен актриса Айсанат Эдигеева баш кошту. 20-октябрда актриса Айсанат Эдигееванын кыз узатуу тою өтүп жатат. Анын жолдошу актер Өмүрбек Израилов. Кыз узатуу актрисанын үйүндө болсо, үлпөт той Борбордогу тойканалардын биринде өтөт. Өмүрбек Израилов Дарагыры тасмасындагы ролу менен элге кеңири таанылса, Айсанат Эдигеева Көргүм келет тасмасында баш каармандын ролун жаратып, эл оозуна алынган. Экөө тең бир канча тасма, спектакль жана клиптерде роль жаратып келишет. Буга чейин Айсанат Эдигеева Супер ТВга маекке келип, сүйүктүүсү чыгармачыл инсан экенин айткан. Элим Карыпбеков КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү болуу үчүн Жогорку кеңештин депутаттарынын керектүү добушун ала алган жок. Анын талапкерлигин Жылыз Бакашеванын ордуна КСДП фракциясы көрсөткөн. Карыпбековдун талапкерлигине 43 депутат макул, 15 депутат каршы деп добуш берди. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов сунуш өтпөй калганын билдирди. Жогорку кеңеш Токон Мамытовдун отставкасын кабыл алды. 20-октябрда Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы Токон Мамытовду кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотушту. Анын отставкасы үчүн 68 депутат добуш берди. Белгилей кетсек, Мамытов 18-октябрда шайлоого катышып жатканына байланыштуу кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Буга чейин белгилүү болгондой, ал алдыдагы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясынан катышып жатат. Мыйзамга ылайык шайлоого аттанган саясий же муниципалдык кызматты ээлеген адам кызматын тапшыруусу керек. Токон Мамытов акыйкатчы кызматына 2018-жылдын сентябрында дайындалган. 2010-жылы Ар Намыс партиясынан Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Талибандын делегациясы Москвага барды. Талибан кыймылынын делегациясы Орусиянын борбор шаары Москвага барды. Бул жерде Ооганстан боюнча Москва форматындагы сүйлөшүүлөр болоорун РИА Новости билдирди. Талиптер ошондой эле эки тараптуу жолугушууларды өткөрүшөт. Негизги тема боюнча консультацияларга жана форумга региондун 10 өлкөсүнүн делегаттары, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Ооган өкмөтүнүн башчысынын орун басары Абдул Салам Ханафи катышат. Жыйындын алкагында бийлик алмашкандан кийинки республиканын аскердик саясий абалы, гуманитардык жардам жана инклюзивдүү министрлер кабинетинин түзүлүшү негизги маселе болмокчу. Сентябрдын башында талиптер жаңы өкмөттүн курамын жарыялаганына карабастан, көптөгөн өлкөлөр алардын берген убадасына карабастан, Ооган бийлиги өлкөдөгү бардык этникалык көпчүлүктүн жана саясий күчтөрдүн жүзү катары эсептелбей турганын билдиришкен. Буга чейин Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатибзаде 27-октябрда Ирандын борбор шаары Тегеранда Ооганстандын коңшу өлкөлөрүнүн тим жетекчилеринин деңгээлиндеги жолугушуусу өтөрүн билдирген. Эске салсак, Талибан кыймылы 15-август күнү Ооганстанды толугу менен өзүнө каратып, мамлекеттик бийликти колго алган. Ашхабадда ун тартыштыгынан ондогон наабайкана жабылды. Түркмөнстанда ун жана нан тартыш болуп жаткан маалда Ашхабадда ондогон наабайкана өз ишин токтотууга аргасыз болду. Натыйжада жеке сектордогу жүздөгөн киши жумушсуз калды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бир апта мурун Ашхабадда 30дан ашуун жеке наабайкана ишин токтоткон. Айрым ишканаларда ондон аял иштеген. Натыйжада наабайканалардын жабылганынан жүздөгөн киши жумушсуз калды деп билдирди жабылып жаткан бир ишкананын кызматкери. Наабайкана кызматкерлеринин айтымында, жумушту токтотууга жергиликтүү өндүрүштөн чыккан ундун жоктугу импорттолгон ундун баасынын кымбаттыгы себеп болгон. Түркмөнстанда акыркы бир нече жылдан бери азык-түлүк тартыштыгы өкүм сүрүүдө. Бийлик болсо өкмөт жыйындарында жылына 1 400 000 тонна буудай түшүмү жыйналып жатканын айтып, каатчылык жөнүндөгү маалыматтарды төгүндөп келет. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы маалымдады. Булак ПК Чекиткейжи. Игра в кальмара аталышындагы сериал дүйнө жүзү боюнча рекорд коюуда. Ал Netflix сервисиндеги эң көп көрүүчү чогулткан алгачкы корей сериалы болду. Орусиялык илимпоздор тасманын популярдуулугунун сырын изилдөөгө аракет кылышкан. Жыйынтыгында кинонун идеясын жаратууга түрткү болгон бир нече булактарды аныктоого мүмкүн болду. Жасалма интеллекти колдонгон бул тасманын сценарийи Агата Кристинин «10 негритят» аталышындагы романдын негизинде жазылган. Андан тышкары, текшерүүнүн алгачкы мүнөттөрүндө Королевская битва деген япон тасмасы менен да окшоштуктар байкалган. Изилдөөнүн автору Евгений Гарин Россия газетасына билдиргендей, жогорудагы аталгандардан башка да көптөгөн популярдуу кинолор менен окшоштуктарды байкоого болот.
Мисалы, япон коркунучтуу тасмасы «Страшная воля богов», «Голодные игры», ал тургай хит кино катары саналган «Игры престолов» тасмасы менен да окшоштуктар табылды. Сериалда финансылык жактан кыйынчылыкка учураган адамдардын көйгөйдөн чыгуу үчүн тирүү калуу оюнуна катышып, өз өмүрүн тобокелге салгандыктары тууралуу баяндалат. Тасманын режиссеру көрүүчүлөрдүн арасында талкуу жараткан акыркы көрүнүштөр тууралуу түшүндүрмө берди. Шоунун жеңүүчүсү татыктуу акчалай сыйлыкка ээ болот, күтүлбөгөн жерден чачын ачык кызылга боёуну чечет. Режиссер Фан Дон Хэк бул аракет каармандын коркунучтуу мелдештерге жана анын жаратуучуларына болгон бардык ички каарын көрсөтөөрүн ачыктады. Эксперттердин божомолдору боюнча, бул сериал Netflix'тин тарыхындагы эң популярдуу тасма болуп калышы мүмкүн. Булак ынтымак чекиткейжи. Экс-премьер-министр Мухамбеткали Абылгазиев кумтөргө жардам берген үчүн камалган. Акча дегенде ата тегин унутуп, чыпалагын гана салбай, колун матырып жиберүүчү өкмөт башчысы болгон. УКМК алыс жакынга сереп салып, элдин канын соруп жалагандарды таап жазалай баштады. Мурдагы премьер-министр Мухамбеткали Абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз баюу боюнча шектүү катары кармалып, төлөөчүсүн төлөп коюп эми азаттыкта. Маалымат кылайык, Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда мыйзам бузуп Кумтөр Голд компанияга геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө, кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгон. Натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдүн жана коруктуу кошкондо 26,3 миң гектар түзүп калган. Атайын кызмат белгилегендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Мындан тышкары УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өз активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте чүйдө жана Ысык көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана элиталык көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп эсептейт. Белгилей кетсек, Абылгазиев учурунда кармалып бошонуп чыккан. Ал эми мурдагы өкмөт башчы өзү же анын жактоочулары азырынча бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, Чекиткейжи. Өзбек-Кытай вакцинасын алган өзбекстандыктар кичи ажылыкка бара албайт. COVID-19 каршы Өзбек-Кытай вакцинасы менен эмделген кишилер ажылык же умра үчүн Сауд Арабиясына бара албай жатат. Маалыматка караганда, Өзбек-Кытай биргелешкен СФ-УЗ-ВАК-2001 вакцинасы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өткөн эмес жана Сауд Арабиясы аны тааныбайт. Өзбекстандык интернет басылмасы Өзбекстан СФ-УЗ-ВАК-2001 вакцинасынын сертификаттарын таануу боюнча Сауд Арабия бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Санитардык эпидемиологиялык жыргалчылык жана коомдук саламаттык кызматынын башчысынын орун басары Турмат Атабеков Кытай өзбек вакцинасын каттоого алуу үчүн тиешелүү документтер ДССУга жөнөтүлгөнүн айтты. Эгер бул уюм аны тааныса, албетте маселе чечилет деп белгиледи ал. Эске салсак, буга чейин өзбекстандыктар кичи ажылыкка баруу үчүн Сауд Арабиясында таанылган вакциналардын бири менен эмделиши керек экени айтылган. Булак, Назар Ньюс, Чекиткейжи.